Окуучу 9 класста бүтүп башка кесиптик окуу жайга кетип окуганы жакшыбы же 11 класска чейин окуганы жакшыбы? 9 класстан дальше улантканда плюс минустары жана 11 класска чейин окугандагы плюс минустары боюнча өтө пайдалуу эфир болмокчу. Бул эфир 8, 9, 10 класста окуп жаткан өспүрүм балдарга арналат. Сиздер менен мен Чынара мугалим болду. Бул эфирдагы күтүүсүз эле сиздерге сунуштап турам. Андай эмесе кеттик. Мен бул эфирди өтө кыска, так жана маңыздуу кылып бергим келди. Анча мынча майда нерселерди көңүл бурбай эле койсоңуздар. Так, 9 класста бала мектептен кетиш керек кеткендеги плюс жактарына алгач токтолуп кетейин. 9 класста мектепти кеткенден кийин кайсы жактарда, кайсы тараптары, эмнелери плюс жана эмнелери минус, ошондой эле кайсыл учурда зарылдык, ошол боюнча алгач токтолуп кетейин. Эң алгач зарылдык жагы. Биринчиден, бала 9 класста окуп жатат. Ал кайсы бир мугалимдер менен, болбосо бир эле мугалим болсо дагы мугалим менен пекет келише албай конфликт чыгып жаткан болгон болсо, ошондой эле үй бүлөсүндө ата-энеси менен дагы конфликт болуп аткан болгон болсо, өспүрүм куракта достук мамиле кылуу өтө маанилүү болгондуктан тилекке каршы баланын классташтарынын арасында досу жок болгон болсо, башка классташтардын ичинде өз ордун таба элек болгон болсо, бул учурда бала 9 класста бүтүп кеткени жакшы. Бул зарылдык. Анткени биринчиден бала башка жаңы чөйрөгө барып, кандайдыр бир кесиптик орто окуу жай, училище, колледж болобу, кандайдыр бир ошондой институт болобу, 9-дун базасы менен кабыл алган, ошол жака барып, жаңы өзүнө чөйрө таап, башкадан өзүнүн жашоосун жаңыдан баштаганга мүмкүнчүлүк алат. Ал жактан балким өзүнө каалагандай жакшы мамиле кылган мугалимдерин таба алышы мүмкүн, жол көрсөткөн, ошондой эле жаңы өзүнүн каалоосу, түшүнүктөрү менен, баалуулуктары менен дал келген чөйрө досторун таба алышы мүмкүн. Дагы бир чети ата-энелер менен конфликт болуп аткан болгон болсо, ата-энесинин кадыр баркын билиши мүмкүн. Бала өз алдынча жашоого түшө алат. Бул учурда 9 класста бүтүп, баланын мектептен кетиши зарыл болгон учурлар деп айтаар элем. Экинчиден, бала мектептен кеткенден плюс жактары, бала 9 класста бүтүп мектептен кайсы учурда кетүүсү плюс болот. Эгерде бала билимдин баалуулугун билбесе, билим алгысы келбесе, сабакка кызыкпаса, баланын баалуулуктарына билим алуу туура келбесе, ал келечекте өзүн башка тараптан балким мигрант болуп, болбосо балким айдоочу болуп, балким содагер болуп, сода тараптан кандайдыр бир башка өнөрдү аркалап иштегиси келип аткан болгон болсо, анда бекерден бекер убакытты коротпостон, анда 9 класста бүтүп кеткени жакшы. Бала эмне кылат? Өзүнүн каалаган, кызыккан кандайдыр бир кесиптик өнөр үйрөнөт дагы, убактысын эртерээк бекерден бекер мектепте 11 класска чейин окуп эле жүрө бербестен, убактысын эртерээк экономдой алат дагы, ошол жылдары бала иштегенге мүмкүнчүлүк ала алат. Эртерээк бутка туруп, өзү акча таба баштайт, мындайча айтканда. 9 класста бүтүп бала мектепке кызыкпаса, билимдин баалуулугун билбесе, бул балдарга кандай кесиптерди сунуштар эле. Учурда Кыргызстанда болобу, Россияда болобу, же болбосо башка чет өлкөдө миграцияларда болобу, өтө жакшы акча тапканга мүмкүнчүлүк болуп жаткан, аябагандай, мындайча айтканда, актуалдуу кесиптердин сунуштары эле. Бул албетте бул эфирди мен өзүм даярдаган жокмун. Башка педагог, психологдордун билимдерине таяндым. Ошондой эле өзүмдүн мугалимдик тажрыйбама даярданып алып чыктым. Учурдагы изилдөөчүлөрдүн айтуусу боюнча, машина оңдогуч механиктер кайсы мамлекетте болбосун, ошондой эле Кыргызстандын ичинде болбосун, өтө актуалдуу кесиптерден жакшы акча тапканга мүмкүнчүлүк ала алат деп айтышат. Андан сырткары электрик, сантехник, куруучу строительдик кесиптердин кайсы бир өнөрдүк тармактары
өтө маанилүү деп айтышат. Эгерде бала билимге кызыкпаса, эмне кылат, 11 класска чейин окуп, ушул сыяктуу өнөрлөрдү алганы өтө жакшы. Андан сырткары мен ата-энелерге кайрылар элем. Бул эфир ата-энелерге жана өспүрүмдөргө арналып жатат. Эч качан балаңызды жөнөкөй катардагы жалдама жумушчу кыла көрбөңүз, аракет кылыңыз. Өспүрүмдөр силер деле эч качан эч кайсы нерседен мындай жетканда жөн эле жүргөн жакшы эмес. Кандайдыр бир өнөрдү алып калуу өтө актуалдуу. Жана бул жерге кошумчалап кете турган нерсем тамак аш тармагы жолбосом, кондитер жолбосом, ашпозчулук кесипти да кошуп кетүүнү унутуп калыптырмын. Ашпозчулук кесип дагы дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт. Окумуштуулардын айтуусу боюнча 2030-2050 жылдардан баштап дүйнөдө бүт нерселер компьютерлештирип, техникалаштырылып, чоң ишканалары роботтоштурулган мезгилде жалдама жумушчулар келечекте 2032 жылдан баштап жумушсуз кала тургандыгына алдын ала көп жолу айтып келе жатышат. Демек, балаңыз кандайдыр бир өспүрүм, кандайдыр бир өнөр аркалап калган болсоңор, силерде жашап кетүү мүмкүнчүлүгүңөр жакшы болот. Ошондой эле 9-классты бүтүп кайсы учурда мектептен кетиш керек? Биринчиси ошо сабакка кызыкпаса, билимдин баалуулугун билбесе, экинчи учур бала ушуга кошумчалай дагы айта кетейин. Эгерде бала кандайдыр келечекте тигүүчүлүк тармакты, же болбосо айдоочулук тармакты кесипти тандаган болгон болсо, бала эмне үчүн 10-11 класска чейин окуп, 10-11 класстын программасы оор, өзүңүздөр билесиздер. Эмне үчүн окуп, мисалы үчүн химия, физика сабактарына башын оорутуп, ал мугалимдер өзүнүн предметин баладан талап кылат, баланы мындай оку деп мажбурлайт, бала билбей калса стресс кылат, аны 2-3 коем деп анда мындай кылат. Ошондой ашыкча проблемалардын эмне кереги бар? Андан көрө бала 9-классты бүтүп, өзүнүн тандаган кесиби, адистиги боюнча балким бухгалтердик, экономикалык, компьютердик, IT тармактарында эле орто билимдик колледждери бар. Ошол тармакта эле өзүнүн кесибин алып, ошол тармакта иштегени жакшы деп айтар элем. Жана бир нерсени кошумчалай кетсем, окумуштуулардын айтуусу боюнча дипломдун актуалдуулугу акыркы бир ашып кетсе 10 жылга чейин жакшы өзүнүн таасирдүүлүгүн таштабаш, мындай дагы деле диплом маанилүү роль болушу мүмкүн. Андан кийин бир 10 жылдан кийин уже дипломдун актуалдуулугу түшөт. Дагы адамдын жекече өз алдынча мындайча айтканда тажрыйбалуулугу, өз билиминин үстүнөн өз алдынча иштей алгандыгы, мындайча айтканда опыт тажрыйбасына карап туруп жумушка алып калышы мүмкүн деп айтылат. Балким билбейм, мамлекеттик эле ишканаларга диплом талап кылынбаса, азыр жеке ишканаларга эч кандай адамдын дипломун сурабайт, адамдын иштеп кете алуу жөндөмдүүлүгүн, тажрыйбасын сурайт. Демек, бала 9-ду бүтүп эле кандайдыр бир бухгалтердик болобу, экономикалык болобу, айтишник тармагында болобу, ошол жакта эле окуп туруп, өз алдынча изилденип, өз алдынча окуп, өз алдынча тажрыйба, опыт топтоп, ар кандай жекеменчик ишканаларда өтө мындай жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп, иштеп бутка туруп кетсе, сонун мүмкүнчүлүк бар. Андан кийинки 9-классты бүтүп кетүүнүн экинчи себеби, кайсы учурда кетиш керек деп айта себеби, эгерде бала мектепти орто деңгээлде окуса, орто тапшырууга мүмкүнчүлүгү анчейин күчтүү болбосо, бала өзүн орто тапшырууга көзү жетпей жатса, анда эмне кереги бар 10-11 класска чейин окуп? Анткени өзүңүздөр билесиздер, орто ЖРТ деп коет, кыргызчасы ЖРТ, 11 классты бүткөндөн кийин жалпы Кыргызстан боюнча сынак. Ушул сынактын суроолору жылдан жылга татаалдашып, кыйындашып бара жатат. Быйылкы суроолор эмки жыл кайталанбайт. Демек, жашообузда, тажрыйбабызда көрүп келе жатабыз, канчалык бала 1 жылдап аябагандай 2 жылдап даярданса деле, азыр бул орто сынактарынын китептери деле өтө кымбат, курстары деле өтө кымбат болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, ошондой кымбат курстарга тапшырып деле орто босого балдан өтпөй калган окуучулар өйө аябай көп. Демек, бала өзүнүн билимине ЖРТдан жакшы результат ала албашыңында көзү жетсе, ЖРТдан жакшы сынак тапшыра албай жаткан болгон болсо, эмне үчүн ал 2 жыл убактысын бекер кетирип 11 класска чейин окушу керек?
Анан психологдордун айтымында баланын эң алгачкы турмуштук сын немеси, баягы тажрыйбасы дейбизби, турмуштук сыноосу бул ОРТ болуп эсептелет да. ОРТ сынагы, андан кийин жогорку окуу жай, андан кийин өмүрлүк жай тандоо болуп кетет го. Ошол сыяктуу эң алгачкы турмуштун сыноосунда ОРТден жакшы баа ала албай калган болсо бала, бул балада ушунчалык чоң стресс жаратат. Башкача айтканда сынат, аягындай капа болот, чөгөт дегендей. Бул мүмкүнчүлүк жана 1 жылдан кийин кайталанат да. Бала кайра эмдиги жыл гана тапшыра алганга мүмкүнчүлүк болот. Ошондой эле 2 жылдап, 3 жылдап деле ортодон жакшы жыйынтык ала албаган балдарыбыз деле бар жашообуздачы. Демек, бала ортодон жакшы балл алууга көзү жетпесе, анда 11 класска чейин окуу убактысын кетирбестен эле 9 базасы менен эле кандайдыр бир кесиптик, мисалы үчүн медицина тармагы болобу, мугалимдик тармагы болобу, толтура азыр окуу жайлар боюнча мен маалымат бербейм. Толтура кесиптер бар. Ошол кесиптерден билим алып, өзүнүн үстүнөн иштеп, частный жеке менчик ишканаларда иштеп, өзүнүн үстүнөн иштеп, андан мындай не деп коет? Колледждердин окуу жылы дагы азыраак, 9 базасы менен барат дагы 3-4 жылдын ичинде ал бала кесиптин ээси болуп калат дагы. Жакшы жумушта иштеп, зарплата дейбизби, айлык менен тапканга мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде бала 9 классты бүтүп, 9 базасында окуу жайга кирип, бирок баары бир ал жогорку окуу жайдын дипломун алгысы келип жаткан болгон болсо, анда жакшы, анда сөзсүз түрдө дагы ОРТ тапшырып, жогорку окуу жайга тапшыра алат. Бирок мамлекеттик ишканаларда жогорку окуу жайдын жайдын дипломун жакшыраак жумушка алышат, жакшыраак акча зарплата төлөп беришет. 9 базасында караганда, орто кесиптик окуу жайларга караганда ушул жагы бар. Демек, бала ортодон көзү жакшы сынак тапшырышына көзү жетпесе, анда 9 базасы менен кеткен жакшы. Үчүнчүдөн, бала тезирээк ата-энесинен бөлүнгүсү келип аткан болсо, сепарация болгусу келип аткан болсо, эртерээк окуу өз алдынча чоңдор жашоосуна аралашкысы келип аткан болсо, баланын тандоосу болгон болсо, анда бул учурда дагы балаңыз менен жакшылап кеңешип көрүп, уруксат берсеңиз болот. Анткени баланын кызыкчылыгы тандоосу. Бала окуп көрөт, неме кылып тапшырып көрөт колледжге, кааласа өзү чечим чыгарат, жогорку окуу жайга тапшырат, болбосо өзүнүн ошол колледжден алган билими боюнча иштей бериши мүмкүн, болбосо таптакыр эле башка жумушка иштеп кетиши мүмкүн. Мына ушундай 9 классты бүтүп окууга кайсы учурда зарылдык бул классташтар менен жакшы мамиле кыла албай аткан болсо, ата-энеси менен мамиле кыла албай аткан болсо, мугалимдер менен же кайсы бир мугалим менен мамиле кылбай аткан болгон болсо, анда 9 классты бүтүп кеткени бул зарылдык. Себептери: бала билимдин баалуулугун билбесе, сабакка кызыкпаса, анда кетип кесип алсын. Ортодон жакшы жыйынтык ала албай турган болсо, анда 9 классты бүтүп кесиптик окуу жайга тапшырганы жакшы. Бала өз алдынча болгусу келген болсо, анда 9 классты бүтүп өз алдынча болгону жакшы. Эми 11 класска чейин кайсы учурда окуусун сунуштайт элем, окуганы жакшы. Эгерде бала сөзсүз түрдө жогорку окуу жайды окуп, келечекте врач болом, келечекте котормочу болом, болбосо жогорку билимди гана талап кыла турган кесиптердин ээси болом деген болгон болсо, анда бул баланын өзүнүн тандоосу. Бул бала 10-11 класска чейин дагы окуп, ортого да даярданып, жакшы балл алып, бюджеттик месталарга, окууларга өткөнгө көзү жеткен болсо, өзүнө ишенген болгон болсо, баланын жөндөмү бар болгон болсо, керек болсо SAT, TOEFL деген сыяктуу дүйнөлүк башка чет элдик окуу жайларга кетем деген чоң максаттары болгон болсо, анда бул бала 11 класска чейин окуганы жакшы деп айтар элем. Ал эми 9 классты бүтүп мектептен кетүүгө кайсы учурларда минус деп айтар элем, минус жактары. Бала кандай болгон күндө деле 9 класстын баласы бир топ 15-16 жаш болот, жаштык кылат. Бала жаштык кылат.
бир аз кандай болгон күндө деле өз алдынчалык толук өз алдынча боло элек. Чоңдор 18 жашка чейинки баланын акылынчалык акыл токтото элек. Мына ушул жаштык кылат да, мындан келди. Бала 9-класста бир аз жаштык кылышы мүмкүн. Бирок ата-эне ага ар дайым колдоп, таянып, колдоо көрсөтүп, ага жөлөнүш таяныч болуп турса, анда көйгөй жок. Андан кийингиси 11-класска чейин ошол 9-класста бүтүп кеткени минус жактары бир эле ошону көрө алдым. Бала жаштык кыла тургандыгы, же болбосо 9-дун базасы менен окууга тапшырып алып туруп, бала өзүнүн жөндөмүн, чыныгы максатын, чыныгы өзүн кечирээк таап, ати мен жогорку окуу жайга тапшырышым керек экен, бекер эле коллежге тапшырыпмын деген ой болгон болсо, анда бала кайра орто тапшырып жогорку жайга тапшырса болот. Мына ушул учурда гана минус болуп калышы мүмкүн. Ал эми 11-класска чейин кайсы учурда окуганы минус? Бул учурда бала, эгерде бала билимге кызыкпаса, билимдин баалуулугун билбесе, орто сынагына жакшы балл тапшырышына көзү жетпесе, анда бала эмне үчүн жөндөн жөн эле убакыт кетирип 10-11-классты окуп, ата-энесине ашыкча жүк, ашка жүк, башка жүк болуп, ата-энесине ашыкча мындайча айтканда чоп чоң эле бала болуп туруп, эмне үчүн ошентип жүрөт. Андан көрө эртерээк кесип алып, өнөр алып, өзүн оокатын өзү кылып дегенде, өзүнүн акча таап, андан көрө турмушка, тиричиликке киришкени, аракеттенгени жакшы деп айтар элем. Менин айта турган оюм бүттү. Кыскасы мына ушундай. Жалпылап айта турган болсок, бала 9-класста бүтүп кете турган зарылдык ушул психологиялык жагдайлар, конфликттерден улам кетиш керек, билимдин баалуулугун билбесе кетиш керек. Андан көрө сөз түрдө өнөр алыш керек. Ата-энелерге кеңеш айтар элем, балаңызды сөз түрдө катардагы жумушчу кыла көрбөңүз, кандайдыр бир өнөр кесипти аркалап калганы жакшы, жок дегенде механик, машина оңдогучу, электрик, ашпозчу, тигүүчү сыяктуу, сантехник, мына ушул сыяктуу өнөрлөрдү алып кала турган болсо, бул кесип менен ар кайсы миграцияда болобу, Кыргызстанда болобу жакшы акча тапканга мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми бала өзүнүн тандоосу бул учурда кеткени жакшы. 11-класска чейин окуганы жакшы. Эгерде бала сөзсүз түрдө чоң максаттары бар, билимге жөндөмдүү, орто тапшырууга жөндөмдүү, жакшы балала турган, келечекте чоң кесипти, жогорку билимди талап кыла турган мүмкүнчүлүгү болгон болсо, 11-класска чейин окуганы жакшы. Андай болгон күндө деле адам өзүн табышы бул дүйнөдө өтө мындай, кээ бир адамдар өзүн чыныгы өзүн 50 жашка чейин барып табышат, 40-30 жашка барып чейин да табышат. Мындайча айтканда, эмнеси болсо деле бул куракта 11-класс болобу, 9-класс болобу, баары бир жаштык кылат. Ошентсе дагы балдарга бир аз мүмкүнчүлүк бергенибиз жакшы. Баса 9-классты бүтүп кеткенге мен сунуштабайт элем, эгер балаңыз өз алдынча эмес болгон болсо, сиз мындайча айтканда бир чечим чыгара албаган болсо, жалаң сиздин командаңыз менен чоңоюп көнүп калган болсо, сиз отур десеңиз отур десеңиз туруп калган болгон болсо, сиздин балаңызга болгон мамилеңиз гиперопека деп коет, башкача айтканда дайыма сиз контролдоп турган болгон болсоңуз, анда бул балдар өз алдынча болуп кетүүсү кыйын. Андан көрө бул убакыттын ичинде балага өз алдынчалуулукка үйрөтүш керек, бала өз чечим чыгарганды үйрөтүш керек. Мындайча айтканда, чоңдорчу жашоону үйрөнүш керек. Андан кийин гана кеткени жакшы. Мындайча айтканда, баланын жашы 9-классы бүткөн менен анын түшүнүктөрү дагы эле баягындай жаш баладай болгон болсо, бул балдарды сунуштабайт элем. Андан кийин эгерде бала так өзүнүн кесибин анык таба элек болгон болсо, ооба мен мисалы үчүн баштан бери бир 2 негизи окумуштуулар, педагог окумуштуулардын айтуусу боюнча, бала 8-класстан баштап, 7-класстан баштап өзүнүн кесибин таап калганы жакшы деп айтышат.
так анык бала өзүнүн кайсы кесипти аркалашы, кайсы кесип менен өзүнүкү экендигин табай элек болгон болсо, экиленип аткан болсо дагы эле билбейм, кайсыга тапшырам, билбейм, ойлонуп атам деген чечимдери так анык боло элек болгон болсо, анда бул баланы 9-класстан эле кое берүү туура эмес. Эгерде бала 10-класста окуп жатат, 10-класста окуп жатат, бирок ал орто тапшырууга көзү жетпейт, ал кандайдыр бир кесипке жөндөмдүү экенин, кесип ага кызыктуу экендигин билди, кайсы бир кесип анык экендигин анык чечти, 10-класста окуп жатат, ага орто сынактын кереги жок, анда бул учурда бала 10-классы бүтсө деле документтерин алып туруп, колледждерге тапшырып, кесиптик окуу жайга тапшырганы жакшы. Дагы бир нерсени айта кетерим. 9-класстын базасында тапшырган балдар орто сынак тапшырбайт. Орто сынагы жана башында айтып өткөндөй өтө оор болот, кыйын болот. Ал эми 9-дун базасындагы окууга тапшырган сынак ортого караганда бир топ жеңил, балдарды анчейин кыйнай турган абалда болбойт. Жана 9-класстын мамлекеттик экзамени дагы 11-класстын мамлекеттик экзаменине караганда жеңилирээк болот. Жана 9-класстын базасында окууга тапшыра турган болсо, баланын аттестатындагы баягы 9-классты бүткөндүгү тууралуу күбөлүктүн жалпы баалары гана каралат. Ал эми 11-классты бүткөн баланын аттестаты, мамлекеттик экзамен сынактары каралбайт. Кыз балким кызыл аттестат болгон болсо гана учурда бир аз льготалар берилиши мүмкүн, бирок так анык биле элекмин. Негизинен 11-классты бүткөндө бала окууга тапшырыш үчүн бир гана анын орто сынагынын жетишкен балы гана эсептелинет. Мына ушул айырмачылыктары бар. Дагы бир айта кете турган нерсе, тандоо өзүңүздөрдө балаңыз менен кеңешиңиз, өзгөчө балаңызга көңүл буруңуз, балаңыздын тандоосун угуңуз, балаңыздын чечимин кабыл алыңыз. Мына ушундай. Так, суроолор жок болгон болсо, мен эфирди жыйынтыктайын, узартуунун кажети жок. Мына ошондой. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бул эфир сиздерге пайдалуу болду деп ойлойм. Лайк басып колдоп коюңуздар. Кимдир бирлөргө өтө пайдасы бар деп ишенем. Саламатта калыңыздар. Бул эфирди YouTube'га жана башка тармактарга жүктөйм. Суроолор болгон болсо, комментарийге жаза бериңиздер. Мен сиздерге ар убакта жооп берүүгө даярмын. Жана суроолор мен үчүн аябагандай кызыктырат.